Assalamu alaikum угарман. Сиз Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда Кур'ан-ы Каримдин кыргызча маанисин угасыз. Кур'ан Аллахты эстөөнү жана туура жолго чакырат. Кулак салып ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Али Имран сүрөсү 2-бөлүк. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Айт, о Мухаммад, силерге мунуңардан дүйнө жыргалынан да жакшы нерсе жөнүндө кабар берейинби? Такуа кишилер үчүн Роббисинин алдында астынан дарыялар аккан жана андан түбөлүк жашай турган бейиштер, таза пакиза жубайлар жана Аллахтын ыраазычылыгы бар Аллах пенделерин көрүүчү. Алар: "О Робби, чынында биз ыйман келтирдик. Эми биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, тозок азабынан сакта" деп дуба кыла турган. Сабырдуу, чынчыл, моюн сунуучу, садака кылуучу жана таң заарларда туруп Аллахтан кечирим суроочу пенделер, Аллах анын периштелери жана илимдүү адамдар Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок экенине жана Аллах өз иштеринде адилет менен туруучу экенине күбөлүк беришти. Анын өзүнөн башка сыйынууга татыктуу Кудай жок, ал кудуреттүү, даанышман. Албетте, Аллахтын алдында кабыл боло турган, анын бардык пайгамбарлары алып келген дин бул ислам. Яхуди жана христиандардан турган китеп элдери өздөрүнө пайгамбарлар жиберилип, ыйык китептер аркылуу берилген илим келгенден кийин гана кыянат көрө албастыктан улам өз ара бир нече секталарга бөлүнүп кетишти. Ким Аллахтын аяттарына капыр болсо, билип алсын, Аллах тез эсептешүүчү. О Мухаммад, эгер адамдар сени менен талашып калышса, аларга: "Мен өзүмдү ээрчигендер менен бирге жүзүмдү, өзүмдү Аллахка моюн сундурдум" деп айткын. Жана китеп берилген адамдар менен сабатсыздарга: "Силер дагы моюн сундуңарбы?" дегин. Эгер исламды кабыл алып, моюн сунушса, анда туура жолду табышты. Эгер жүз бурушса, сенин мойнуңда чындыкты жеткирүү гана бар. Аллах пенделерди кечирүүчү, көрүүчү. Аллахтын аяттарына капыр болуп, ушуну менен жөн калбай, пайгамбарларды жана адамдар арасындагы адилетке, исламга буйруп жүргөндөрдү акыйкатсыздык менен өлтүргөндөргө жан ооруткан азаптан кабар бер. Алар ушул дүйнөдө да, акыретте да амалдары жакшы иштери күйүп кеткен капыр адамдар. Аларга Аллах тарабынан жардамчылар жок. О Мухаммад, Аллахтан келген китептен насип үлүш берилген адамдарга, яхудилерге карабайсыңарбы? Өз араларында талаш маселеге өкүм кылып бериш үчүн Аллахтын китебине, Куранга чакырылганда, сен Аллахтын китеби боюнча өкүм чыгарып бергениңден кийин алардан бир бөлүгү чындыкты билип турса да, жүз бурган бойдон кетип калышты. Мунун себеби алар: "Биз тозокко түшпөйбүз, түшсөк да санаалуу күндөр гана түшөбүз" деп айтышчу. Өздөрү ойдон чыгарып алган ушул сыяктуу сөздөр аларды диндеринде адаштырып койду. Бул аяттан дагы бир сабак: эч качан динди ойдон чыгарылган сөздөргө таянбайт. Жалаң Аллахтан жана пайгамбардын сөздөрүнө таянылат. Ким динде бирөөлөр ойлоп чыгарган нерсеге ээрчисе, адашат. Эми биз аларды анда шек күмөн болбогон жана ар бир жанга өзү жасаган иштеринин натыйжасы эч зулум кылынбай, толук кайтарыла турган күн кыямат үчүн чогултканда эмне кылышат? Айткын: "О Аллахым, бардык мүлктүн падышасы, сен мүлктү каалаган пендеңе бересиң жана каалаган пендеңден тартып аласың. Жана кимди кааласаң ардактуу кыласың, кимди кааласаң кор кыласың. Жакшылык сенин гана колуңда, чынында сен бардык нерсеге кудуреттүүсүң. Сен, о Аллахым, түндү күндүзгө, күндүздү түнгө киргизесиң, өлүктөн тирүүнү, тирүүдөн өлүктү чыгарасың, жана өзүң каалаган адамга эсепсиз ырыскы бересиң." Бул аятта Аллах түндү күндүзгө киргизгенде күндүздүн убактысы кыскарат, күндүздү түнгө киргизгенде түн кыскарат. Бардыгы Аллахтын кудурети менен болот. Ошондой эле Аллах Таала дан, урук, жумуртка сыяктуу кыймылсыз өлүк нерселерден өсүмдүктөр, дарактар, куштар
сойлоочу жаныбарлар сыяктуу жандууларды чыгарат. Кайрадан ушул эле жаныбарлардан урук, дан, жумуртка сыяктуу жансыз нерселерди чыгарат. Кур'ан угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун.